Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун мурдагы орун басары, дин тармагындагы эксперт Канатбек Мурзахалиловдун айтымында Кыргызстанда экстремисттик уюмдардын саны кыйла көбөйгөн. Сириядагы жаңжалдан кийин активдүүлүк төмөндөп, ИГИЛ көмүскөгө өткөнүнө карабастан экстремисттик кайрадан активдешти. Хизбут Тахрир жана Якын Инкар мүчөлөрү такай кармалып турат. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети уктап жаткан ячейкаларды ийгиликтүү аныктап, нейтрализациялаштыруу иштерин жүргүзүп, алардын өлкөдө болушун кыйла азайткан. 2000-жылдарга салыштырмалуу радикалдуу уюмдар иш ыкмаларын өзгөртүштү. Мурдалар баракчалар жана жеке жолугушуулар аркылуу адамдарды өзүнө тартып келишсе, азыр мессенджерлерде жана социалдык тармактарда психологиялык ыкмаларды колдонуу жана YouTube'дагы үгүттөөлөрдү колдонуп жатышат деп белгилейт Мурзахалилов. Экстремисттик уюмдардын эмиссарлары аялдарды жана жаштарды бутага алууда. Муну Кыргызстандын түштүгүндө мамлекеттик туу өрттөлгөнөн окуядан көрүүгө болот. Мурзахалилов радикалдашуу калктын социалдык аялуу катмарында болуп жатканын, анда экстремисттер халифаттын жардамы менен көйгөйлөрдү чечүүгө убада беришерин түшүндүрөт. Радикалдашуу менен күрөшүү үчүн мамлекет диний жана руханий иштерди күчөтүшү керек. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик программалар, концепциялар эффективдүү ишке ашырылып, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы мамлекеттик органдар менен бирдикте иш алып баруусу зарыл. Мурзахалилов тыюу салынган уюмдарга катышуунун терс кесепеттерин түшүндүрүү үчүн жергиликтүү имамдар жана жамааттар менен активдүү өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүн белгилейт. Мурзахалилов Кыргызстанда 20-дан ашык экстремисттик уюм иш алып барарын, радикалдашуунун алдын ала боюнча тарбиялык чараларды күчөтүү керектигин эске салат. Үй бүлөлөрдүн психологиясына жана мектептерди психотарбиялоону киргизүүгө өзгөчө көңүл буруу керек. Россиянын муфтийлеринин диний кеңештин жетекчиси Альбир Кырганов ислам дини тартиптин дини экенин, мусулмандар биримдиктин астында иш аракет кылышы керектигин баса белгилейт. Кырганов расмий структураларга кошулбаган жеке мечиттерди жана диний мекемелерди башаламандыктын булагы деп эсептейт. Клиникалык психолог Алла Клевакова үй бүлөлүк түзүлүштүн бузулушу, агрессивдүү импульстар сыяктуу психологиялык көйгөйлөр көбүнчө радикалдашууга алып келерин белгилейт. Мындай тенденциялардын алдын алуу, үй бүлөлүк психикалык гигиенаны жана мектеп деңгээлинде психотарбиялоону жүргүзүү аркылуу мүмкүн болот. Кыргызстанда диний радикализмдин күчөшүнө жол бербөө үчүн тыюу салынган уюмдардын мүчөлөрүн кармоо менен эле чектелбестен, коомдун бардык деңгээлдеринде, анын ичинде билим берүү жана диний мекемелерде профилактикалык иштерди жүргүзүү зарыл. Бул өлкөнүн стабилдүү жана бейпилдик келечегинен үмүттөнө турган жалгыз жол. Булак Назар News KG.